Жарандык активист Канышай Мамыркулова Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин кыргыз тесттен өтүүсүн талап кылат. Мындай билдирүүнү ал социалдык тармактардан жарыялап, көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Ал эми кечээ күнү Мамыркулованы Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов жабык эшик артында кабыл алып, өз ара сүйлөшүү болгон. Бүгүн бул маселе Атамекен фракциясынын жыйынында да талаштуу талкууга жем таштады. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы 3-чү беренесинде айтылып атат. Ушул мыйзамды колдонуш төмөнкүлөргө жайылтылбайт деп, бул саясий мамлекеттик кызмат орундары. Ал эми бул мер саясий кызмат орундары болуп калгандыктан бул автомат түрдө 757 токтомдун алкагында мэрлерден негиземен алууга мүмкүн эмес болот. Азыр мына укуктук талаада. Бишкек шаарынын мэри саясий кызматты ээлегенине байланыштуу кыргыз тесттен өтпөйт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов айтып, учурда мыйзамдын долбооруна өзгөртүү жана толуктоо киргизилип, коомдук талкууга коюлганын кошумчалады. Бул мыйзамды бири-бирине шайкеш келтирүү боюнча азыр иш жүргүзүлүп, эми киргизилип атат азыр. Наталья Владимировна демилгелеген мыйзамда эми азыр долбоор болуп сөз өтүүсү көрсөтүлүп жатат. Кала башчысы учурда кыргыз тесттен өтүүгө даяр. Бул тууралуу жыйында мэриянын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев билдирди. Болгону мыйзам чегинде укуктук талабыга жол берсе, ал эми тилдин кадыр баркына кейиген журналист Канышай Мамыркулова 2 шаар мэрин тесттен өткөрүү боюнча мыйзам иштелип жатканына ынанды. Эне тилдин маселесин көтөрөм деп, ушул эмоционалдык ушул абалга келгенин түшүнгүлө. Атамекен фракциясы бүгүнкү жыйында мамлекеттин тышкы карызы боюнча да маселени карады. Бул тууралуу финансы министри Адылбек Касымалиев 2018 жылдын 31 августуна карата өлкөнүн ички жана тышкы карызынын жалпы көлөмү 4 миллиард 395,2 миллион АКШ доллар болгонун айтып, карыздын өлчөмү ички дүң продукцияга карата 56,4%ды түзгөнүн белгиледи. Ал эми депутат Акылбек Жапаровдун айтуусунда Кыргызстандын казынасында 2020 жылдан баштап оор кырдаал түзүлөт. 2023 жылы 320 миллион доллар төлөйбүз. Ошонун 70% Кытайдын Экзим банкына төлөйбүз. Ошондон кийин бир 5 жыл аябай катуу кыйналабыз. 320-360 миллион долларга чейин жылына накталуу аякча менен карызды төлөп берип турушубуз керек. Ушу 5 жылга азыр дагы 5 жыл калды. Биз аябай катуу даярданышыбыз керек. Эсептөө палатасы мамлекеттин тышкы карызына жүргүзүлгөн аудиттик текшерүүлөрдө бир топ көйгөйлөр бар экенин ачыкташкан. Бул тууралуу Улукбек Марипов айтып, мамлекеттик карызды эсепке алуу жана ага статистика жүргүзүү боюнча атайын бекитилген методология жок деди. Ага ылайык сырткы карыздын көлөмүнө тиешелүү акыркы аудитте 637 миллион сом өлчөмүндө бурмалоо болгон. Мунун ичинде 474 миллион сом Эксим банк, Кытайдын Эксим банкы боюнча, KfW Германиядагы банк боюнча почти 50 миллион сом, Араб экономикалык өнүктүрүү Кувейт фонду боюнча 5,8 миллион сом, Сауд өнүктүрүү фонду боюнча 1,5 миллион сом, Ислам өнүктүрүү фонду боюнча 10 миллион, Европа реконструкция жана өнүгүү банкы боюнча 78,8 миллион сом. Ушундай искажение аныкталды. Акыркы аудиттин жыйынтыгы боюнча ошол биз караган күндөн тартып мына Адылбек Алештерде корректировка жасап, биздин сырткы карыз 2017 жылдын боюнча 281,5 миллиард сомду түздү. Эгемендүү мамлекет болгондон берки алынган карыздардын 27% ар кандай реформаларга жана сомду туруктуу кармоого кетсе, 25% жол курууга, 22% энергетика тармагына жумшалган. Гүлзара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.